Bir mektepten жолық салынған оқушысын мектеп директоры, бұл жердегі мұғалімдер көптөшіп, жолуыңды чечіп анан сабаққа кіресің деп, ошоны жана ага окшогон жолукчандардын бүт баарына негедир кол салгандай болушту. Чабуулга чыгышты деген түшүнүк да. Эми эгер ушул сабагыбыз таркаса, бири-бирине көбөйтүп, жөнөтүп, көрүп, угуп бүткөндөн кийин темасын башкачараак кылып чыгарсак, элдин баары каргыштамак. Жоолукка асылып, жоолукту кемсинтип сүйлөп, жоолукчан кыздарды кемсинтип сүйлөгөн тилиң чулдырап, сакоолонуп сүйлөбөй калгыр. Же болбосо, ошол жоолукчан кыздын жоолугун чеч деп узаткан колуң шал болуп сынып калгыр. Урпагыңдан жакшы адам чыкпай калсын, өмүр бою ушинтип элдин каргышына калып калгыр. Этегиң жерге тийбесин дегенде каргыштасак болмок да. Бу сапар жакшы сөз менен дуа кылып, тек гана ошол жоолукка каршы чыккан инсандар кайра жоолукту жакшы көрүп, жоолук салынбагандарга жоолук таркатып калсын. Хижаб кийбегендерге хижаб таркатып калсын деп, жоолук таркатып калгыр деп тема койдум. Кагылайын, мектептин директорлары, ага эжейлер, бир топ жашка барып калсаңар дагы, эмдиги чекте Аллахтан уялганды билбейсиңер. Анда Аллахтан уялып денесин тосук жаап жүргөндөрдү эч болбосо колдоп койгулачы. Бул жөн гана силерге бата кылуу иретинде айтылган жоолук таркатып калгыр деген темадагы сабак. Бул жөн гана эскертүү болсун. Дагы бир жолу, дагы ошол мектепте, же болбосо дагы башка бир мектепте, дагы башка бир мекемеде жоолукка асыла турган болсо, анда ачык эле силерге Аллахтын каргышы тийсин, силерге периштелердин, жалпы момун мусулмандардын, жер жүзүндөгү момун мусулмандардан каргышы тийсин деп каргыштоого өтөбүз да аргасынан. Силерге жаназа намазы окулбай калсын, жакшы өлүм менен өлбөй калгыла дегенге чейин барабыз да. Анткени жоолук бул фарз да. Мен бүгүн фарзды кубаттап чыга албасам, анда эмнеме мен өзүмдү мусулманмын деп жашап атам. Мен бүгүн таанысам, тааныбасам дагы мусулман кызымды, мусулман эжемди, мусулман карындашымды коргоп чыга албасам, эмнеме мен мусулман эркекмин деп жер бетинде басып жүрөм. Келгиле, мусулман ага ини, эже карындаштар, намысыңарга келгиле. Ал Аллахтан уялгандыгы үчүн денесин жапты. Эми уялбайсыңбы? Сен бүгүн Аллахтан уялбагандыгың үчүн, Аллахтан коркпогондугуң үчүн Аллах фарз кылган жоолукка асылып атасың. Кыяматта колуң куурап, шал болуп, түбөлүк тозокто калып калба.